Саламатсыздар. Мына кечээ тилекке каршы бир кызды ошо уурдап кетишти. 24-июнда Эркиндик бульварынан ошо менен бүгүнкү күнгө чейин изделип атат. Таба элек да. Анан ушул жагдайдан эки маселеге көңүл бөлгүбүз келип атат. Биринчиден ушул ала качуу, үйлөнүүнүн формасы катары өзүбүздүн ичибизде да эсептегендер, тышта эсептегендер да көп болуп атат. Экинчиден ушу ала качуу аркылуу үйлөнүү же болбосо ала качып кетүү, жазасыз калуу дагы ушундай бир тилекке каршы кашайып мындай көрүнүшкө айланды да. Кесепеттүү көрүнүшкө айланды. Анткени мына эки кыз каза болду. Айзадан ала качып барып ала качкан адамдарды өлтүрүп салышты. Бурулай да ала качты, колго түштү. Ошол милициянын кеңсесинде аны да өлтүрүп салышты да. Мына ушундайдан улам бул ала качуу соңку 30 жыл ичинде туруктуу көрүнүшкө айланып саны өсүп атканын, гендердик саясат, теңчилик, адам укугу боюнча форумдарда, эл аралык жана ички докладдарда, кылмыштуулук боюнча отчетторду көп кездешет да. Ондогон учурларды эстесек болот. Анан ушундан улам бул ала качууну кыргыз салтына такоо дагы тенденциясы улам күч алууда да. Ошол эле жана айтып аткан докладдарда, отчеттордо, баяндамаларда бул эзелден кыргыз элине мүнөздүү көрүнүш катары эсептеген көз карашы барган сайын өктөм угулуп катуу үнү чыга баштады да. Анан тарыхчы катары да көргөнбүз, буга чейин да айтканбыз тиешелүү форумдарда. Дагы бир жолу айтып коюуга тийишпиз. Кыргыздар менен алыс жуук мамиледе болгон, достук мамиледе болгон, кастык мамиледе болгон, катнашкан, биз менен соода кылган, биздин жерге ээлик кылгысы келген ушул түркүн коңшу колоңдор, күчтүү державалар, империялар, батышынан да, чыгышынан дагы, Европалык дагы, Азиялык дагы элдер, улуттардын саякатчылары, саясатчылары, соодагерлери, аскер кызматкерлери, тыңчылары, окумуштуулары, деги эле түркүн адистер адамдары келгенде бизди эмне жейбиз, эмне ичебиз, кандай оокат кылабыз, кандай аштык айдайбыз, кандай ат минебиз, баарын кандай салтыбыз бар деген турмуш тиричилигибиздин баарын сыпаттап жазышат. Мындай нерсени, ала качууну, педофилияны, гомосексуализмди кыргызга мүнөздүү деп, андай көрүнүш жөнүндө такыр эч бир жазма булактарында эскерилбейт да. Фольклордо да кездешпейт. Демек мына бул кыргыз баласы, кыргыз жигити сүйүүдөн куржалак калган, же болбосо кыргыз кызынын маңдайына сүйүү менен кудалашып чыгуу же башка жол менен чыгуу турмушка маңдайына жазылган эмес, жалаң гана ала качып гана үйлөнүүнүн универсалдуу формасы деген көз караш натура жана кесепеттүү. Бул кыргыз улутун, кыргыз улуттук аада салтын дискредитациялоо, компрометациялоонун эң ыңгайлуу, эң кеңири тараган тилекке каршы формасы экендигин баса белгилеп коюуга тийишпиз. Туура айтасыз, Алмаз мырза. Бул кыз ала качууну кыргыздын байыртан келаткан салты деп айтканга эч мүмкүн эмес да. Анткени байыртадан ушу жаштар сүйлөшкөн, эки үй бүлө, эки тарап кудалашып, ошол салтты кармап анан кийин үй бүлө түзүшкөн да. Эми албетте кыз бала болобу, уул бала болобу, ата энесинин айтканын угуп, айтканынан чыкпай, аккан арыктан соогат деп тигинин кызын аласың же мунун кызын аласың деген учурлар бүгүнкү күнгө чейин деле уланып келатат да. Эми ошого карабастан мындай бир кыз ала качуу бизде улам ушу көбөйүп бараткан сыйт да. Мисалы 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун билдирүүсүнө караганда Кыргызстанда турмушка чыгууда 24 жашка жете элек кыздардын 14%-га жакыны ушу мажбурлоонун бир кайсы бир түрлөрүнө килиптери болгон экен да. Мына Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушу акыркы 5 жылда ушул 895 арыз түшүптүр да, ушу ала качуу боюнча. Анын 727-сине кылмыш иши козголгон экен. 168 факты боюнча кылмыш иши козголуп, ушул жазалары белгиленген экен да. Анан мына быйылкы жылда дагы бир статистика чыкты. Ошо 2020 жылы кыз ала качкан 212 учур болгон экен депчи. Эми түрк тилдүү элдерде, Кавказда, Эфиопияда,
Руандада, Африка өлкөлөрүндө кыз уурдай качуу, ала качуу болуп келген экен да. Бул бүгүн эле чыга калган жери жок. Керек болсо мына биздин коңшу Казакстанда да болгон, Чеченстанда, Татарстанда да болгон. Бирок көп учурларда бул мусулман калкында өзгөчө белгилеп кете турган жагдай, кыз ала качуу ушу исламда дагы эч кандай бир колдоого алынбайт да. Аларга нике жүрбөйт. Алардын ортосунда ушул нике ыктыярды түзгөндөн кийин гана бул расмий болуп, адал болуп эсептелинет экен да. Ала качууга каршы окуя болсо анан кийин, кубулуш болсо, көрүнүш болсо анан кийин жанагындай мисалы укуктук нормаларга келсек, Кыргыз СССРнин, Советтик Социалистик Республикасынын кылмыш кодексинде бул ала качууга похищение человека, адамдарды бул кийин гана 1970-жылдары кирген жобо да, ушундай ченем. Ага чейин жок болчу, демек окуя көрүнүш жок болгондуктан. Албетте адамды уурдап кетүү бул бардык дүйнөдө көп өлкөлөрүндө дээрлик бардыгында тең оор кылмыш катары эсептелип, катуу жазылынат. Анан мындай көрүнүш тээди 70-жылдардын орто ченинде гана ошол пайда боло баштаганда анан киргизилген ченем да. Демек буга жок экендигин укуктук талаада дагы айкындалып, такталып турат да. Кыз уурдай качуу, ала качуу ушу байыркы римдиктерде болгон экен. Байыркы славян элинде да болгон. Бул эми 16-17 кылымдарда мисалы Польшада, чехтерде да мындай бир учурлар көп болгон экен да. Ошол кезде ушул айылдан колуктуну ала качуунун жолдору болгон да. Татарларда деле кыз уурдоо деп коюшкан экен.